Ну, не? Элдер маған қаратып қойды. Не, просатитсің бе, атыша, қытыша, сайыша, же текшеріп тұрасыңар, жоғалып кетпеді, түсіп қалбады деп. Не қылғаныңар бұл? Өзіңер қарап эле чукулансаңар, не элдерге көрінбей қалады деп ойлайсыңар. Прекрасно эле бардығына көрініп тұрады. Чукулай беріп, мына жеріңер қап-қара болып кир болып қалғандағы білесіңер. Не ушунчалык ачып, быжып, кычып, жармашып табы, жугунуп, тазаланып жүрбөйсүңөр бат-баттан. Пампарасы жоқ малдар. Бир кыздарыбыз ээрчитип монтип кеңирип жүргөндөн уялабы силер чочкодой болуп силер монтип чукуланып турсаңарчы общественный жерлерде. Же эмне привычка бу? Анан эмне какырынып түкүрүнө бересиңер? Туш келди эле асфальтка отурган жериңерден машинадан башыңарды чыгарып алып деп ушинтип чочкого окшоп түкүрүнө бересиңер. Не төсүңөр эмне? Могул жактан полный чимкириңерди маңкаларды эмне деп неге түкіріне өресіге жолға қақырасыңар, мынандай қақырыңарды дебелеп, ошол бут кийимен үйгө барасың, чөпкө қақырынып, түкірініп, чимкиресиңер, балдар чөптө топ ойнап жүрөт. Кандай макулук адамсыңар, өзүңөрдү сырттан көрөсүңөр, оңдойсуңар, оңдобойсуңар. Дагы сүйлөгөнү келгенде жеми тим эле парламент, жогорку кеңеш, Жээнбеков, Бакиев, Садыр Жапаров эч ким калбайт. Бардыгыдан акылдуу өзүнчөчү. Сен көчөдө жүргөндө этиканы үйрөнүп алчы. Сен биринчи жумада бир жолу жума күнү барасыңар дагы мечитке таптаза болуп эч нерсе болбогондой. Жумадан чыккандан кийин эле кебетиңер келишип калат да, ошол эле. Анан монтип отурат дагы кыккендер мындак деп семчке жак монтип ыргытасың дагы аял тандайт, кыз тандайт ошол кебетеси менен. Закон чыгарыш керек болуп калды ушундай чочколор үчүнчү. Штрафты салып көчөдө кантип жүрүшү үйрөтүш керек. Бир способностьң болсо же болбосо демонго айланып, кинг-конгго айланып ошол адамды кармап туруп ошол жерде майдалап туруп туш тарапка чачыратып ыргытып салат элем.